Дастан, кандайсың? Жакшы, өзүңүздөр. Жакшы, рахмат. Жеңиш кут болсун. Чоң рахмат. Чыгышыңар менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Деги эле оюн талаасы кандай болду? Баягы Сарыөзөн командасы эң фаворит командалардын бири. Кандай сезимдер менен чыктыңар? Эми сезимдер аябай оюн жакшы деңгээлде өттү. Ошол Сарыөзөн командасы бул Кыргызстанда алдыңкы командалардын бири десем эч жаңылышпайм. Ошол байкелерге оюн биринчи кырсыксыз өттү. Ошол жакшы оюн болду. Оюнга чыккан биздин оюнчулар деги эле тактиканы толук түрдө Сейитбек байкенин айткан оюнча оюнун алып бардыңарбы? Ооба, Сейитбек байке айткандай болуп аттı. Ал оюнда жүргөндө бер жактан мен киргизип аттым кээде. Так байкелер өзлөрү түшүнүшөт экен эми. Тажрыйбалуулар. Тажрыйбалуу бул байкелер менен. Ошол оюн жакшы өттү, кызыктуу өттү. Жакшы. Анан негизи жалпы эле Намыс командасы кандай даярдык менен келди? Эл силерди абдан мындай өзгөчө оюн күтүп атат. Ошону тартуулай алдыңарбы? Эми Намыс командасы жакшы эле аракет кылып атабыз, буюрса. Баары Алланын буйругу менен ошол главный кырсыгы жок, жакшы өтсө эле болду. Ошол чоң жеңиш. Канча жылдан бери ушундай чоң командалар менен ойноп келе жатасыңар? Баягы жылдагыдан айырмачылык бар бекен командалардын даярдыктары боюнча? Командалардын даярдыктары биз 2024-жылы 9-майда ушул Высший лигага чыкканбыз. Ошондон бери ойноп келатабыз. Командалар жылдан жылга жакшы, дайындыгы дагы бирине бири атаандашкандай күчтөнүп атат. Ошол жакшы оюн болду. Эң башкысы кырсыгы жок болду. Эми оюн Кудай буйрса, Мурас чыкса деле алар менен ойногонбуз, Достук чыкса деле булар менен, бул команда менен ойногонбуз. Булардын да мыкты командалар. Калган Алладан. Бар Алладан эми. Жакшы оюн болот го деп айта алам. Кырсыгы жок. Мынакей рахат эжеңер, мен бактылуумун дейт. Силер бүгүн союн оюн көрсөткөнүңөргөчү. Айдамир, айтсаң бүгүнкү күндөгү оюн силер үчүн кандай өттү? Достук командасы менен беттештиңер. Жакшы эле болду го. Жашыл түстө Шахтер. Бир аз защиттан аттары сабый болуп ошон үчүн голдор түшпөй калышат. Ата мындай жакшы эле болду. Ортон көбүнчө биз алдык. Жерди деле биздикилер эң атты. Кеми команданын Улак көбүнчө силерде жүрүп атты. Жылы Булак командасы Эсенгелди Улукбаатов. Достук командасы менен беттештиңер. Кыргызстандагы алдыңкы оюнчу Кубантай менен сен бая тирешип аттың. Кубантайды бир канча жолу алып да коюп аттың анын аты менен, Герой аргымак, ушул. Герой аргымагы тууралуу айтып бересиңерби? Мыкты ат экен, мындай биздин көзүбүз түшүп, ушул атты улам карап аттык. Суктанып атты бул аткачы. Бул Герой деген казармадан чыккан ат башы. Таласта байкелер сатып алган. Азыр ошо Бакай атада. Ошол бир 2-3 жылдан бери чыгып келатат ошо. Жакшы буйрса. Дагы үмүт чоң да. Буйрса. Аха. Анан Кубантай менен ушинтип тирешип, ушинтип алып койгонуңа дагы бир кубаныч болуп атабы өзүңдүн ичиңде? Ооба, негизи сүйүнүп атабыз. Кубантай байке. Жакшы эле буйрса. Даже кээ бир учурларда Кубантай менен тартышып да кеткенде жулуп деле кетип аттың. Ал сенин такымыңа жабышканда жулалбай калып аткандай учурлар болот да? Ооба, аттын ыкчамдыгы менен болуп атат окшойт баардык нерсе. Эми бир Кудайдан анан кийин аттан го. Негизи эле көкбөрдө баягы атың мыкты болсо, ойноп турасың, атың мыкты болбосо айта албайм анда. Анан ушу Ысык көлгө келип ойноп атасың, сага деле баягы Ысык көл жери, Мурас командасынын баягы өкүлдөрү ыраазы болуш керек. Сен өзүңдүн ишиңди так аткардың. Билбейм, сен алты шерттерге жол коебуз. Менин оюмча Аракет кылдың, аракет кылдым колдон келишинче. Жакшы. Айдамир, анда кийинки оюндарга ийгилик. Сени